Мезгил бөлек тоқтабыз жоқ жүгіні, мен дегені қайратқан оқтың өзі. Соғып тұршы тоқтай, соғып тұршы, сол айманды төбөлік ош жүрігі. Арбаңыздар құрманды күніңіздерменен, орманды қонықтар, ардақты иш-шараның қатысушылары. Ордымы ош жарында, болғындадағы ұйық Сулайманды борында сіздерде бүгін көземде көріп тұрғаныңызға чексіз қуаныштамыз. Сулайманды ұлттық тарихи археологиялық музей комплексінің алаңында біздің қоңшы өлкөбүз Өзбекстан Республикасының Хива Ичанкала мемлекеттік музей қорығының Хива Альчин Осман алдындағы музей шары атты көчмө көргөзмөсүнө қош келдиңиздер. Адемесе урматтуу меймандар келдиңиздер. Сіздердің қуатты ұлыстары менен бүгінгі бізден аземдің негізгі бөлігін ачып берген сөз Сулайманды ұлттық тарихи археологиялық музей комплексінің башқы директоры Абдрахманов Султанбек Арстанбековичке беріледі. Құрметті қонақтар, жалпыңыздар қош келіпсіздер. Мына Құдай насип көріп тұрған екен. Біз Қырғыз мемлекеті менен Өзбек мемлекетінің ортасында, музейлердің ортасында бір қолымыздан келишинче ынтымақшылықты, биримдикти бекемдөө мақсатында біз ушул иш-чарабыз башталған. Аны мына азыр ушул жерде катышуучулар, жалпы замандаштарыбыз, эфир аркылуу катышуучулар бул жерде өзүңүздөр көп болосуздар. Анда мен сөздү узатпай, бүгүнкү ушул максаттуу жакшы ниеттилик менен эки элдин ортосуна, эки мамлекеттин ортосуна көпүрө болчу ушул көргөзмөбүздү ачык деп жарыялайм. Ассаламу алейкум, урматтуу агайын туугандар, бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, урматтуу мына биздин боордош коңшулаш Өзбекстан Республикасынан келген коноктор, ордолуу, касиеттүү, берекелүү Ош жергесине куш келипсиздер. Кыргызда жакшы сөз бар. Эл достугу эгиз, эл достугу деңиздей. Биз эки боордош, бир тууган элбиз. Бизди бириктире турган көп нерсе бар. Биз барсак, базарыбыз бир, жатсак, базарыбыз бир, бир боордош, бир тууган элбиз. Сиздердин ушул өзүңүздөрдүн өлкөдөгү, ошол өлкөнүн тарыхын биздин өлкөгө алып келип, элге тааныштырып, жеткирүү бул өтө түшүнгөн кишиге чоң маанилүү иш-чара деп эсептейм. Биздин уруша турган, бөлүшө турган, талаша турган эч нерсебиз жок. Эгерде эки эл ынтымактуу болсо, демек биз бардык тарабынан өнүгөбүз. Эки эл урушуп, эки эл касташып, эки эл чатакташуудан эч ким эч убакта жакшылык таппайт. Мына ошондой айрым бузуклардын ортодогу жүргүзүп аткан саясатын токтото турган иш-чара, адамдар ошол иш-чараны өткөрө турган, элге калың катмарына жеткире турган инсандар мына сиздерсиздер. Мына ушундай маданий иш-чаралар, тарыхый иш-чаралар элди бириктирет, элди достоштурат, элдин ортосундагы ынтымакты бекемдейт.
ошонун негизги башында турган ошол эки өлкөнүн президентинин жүргүзүп аткан саясатын жеринде аткара турган жоокерлер мына сиздер менен биз. Эгерде ошол жергиликтүү жоокерлер кандай иштесе, жергиликтүү жоокерлер өзүнүн ишине, милдетине жоопкерчилик менен мамиле кыла турган болсо, демек баардык тараптан өнүгүү өсүү болот. Мына өзүңүздөр көрүп аткан Сулаймантоо археологиялык музей комплекси дагы бул Кыргыздын тарыхынын эң чоң бөлүгүн камтыган маданий тарыхый мекеме. Бул ишкананын түшүнгөн кишиге аткара турган миссиясы өтө чоң, өтө тарыхый. Тарыхын билбеген эл, тарыхын чаңган эл, кечегисин унуткан элге мен ойлойм келечек эч убакта өзүнүн эшигин ачпайт. Жакшы сөз бар, өткөндү мылтык менен атсаң, келечек сени замирек менен атат. Биз ошонун натыйжасында мына улууну кичүүнү сыйлоо, улууну урматтоо, кичүүнү ызааттоо деген нерсенин бардыгы бизде кагазга жазылбаган, конституцияга жазылбаган, кыргыздын өзүнүн жан дүйнөсүнө, кыргыздын рухуна туура келген жазылбаган жашоодогу мыйзамдарыбыз бар. Мына ошол мыйзамды, ошол каада-салтты, үрп-адатты, элдин эртеңин түбөлүккө калтырып келечекке жеткире турган мекеме, уюмдар мына ушул сиздер жетектеп келген музей, мына биздеги ушул Сулаймантоо тарыхый музей комплексибиз. Сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Мына Ош Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жамалдинов Зият Исламович мен сиздерге чоң салам айтып коеюн. Ал киши салам айтты. Ушу Андижан облусунун мына хакими, бизче бул губернатор, мына ал киши менен да биз азыр тыгыз байланышта. Маданий тармагынан, спорт тармагынан, башка жагынан бардыгынан тыгыз иштеп аракетти кылып атабыз. Ал кишиге дагы чоң салам барганда жеринде айтып барыңыздар. Биздин эшигибиз кошуна эл үчүн, жакшылык үчүн, ийгилик үчүн, мындай жакшы иш-чаралар үчүн дайыма ачык. Биз дайыма колдойбуз. Келип туруңуздар. Биз сиздерге баралы. Бири-бирибизден үйрөнө турган нерсебиз көп. Биз сиздерге барып үйрөнүшүбүз керек. Сиздер бизге келип үйрөнүшүңүздөр керек. Анан ошол ынтымактын ортосунда анан бир жакшы иштер болот, Кудай буйруса. Бардык келечек мен ойлойм алдыда дейм. Жаратканыбызга миң мертебе шүгүр чексиз мактоолор болсун. Бүгүнкүдөй мына тынчтык күн берип, ден соолук берип бардыгыбызга ушул жерге басып келүүгө, ушул жерди көрүүгө, угууга, сүйлөөгө мүмкүнчүлүк бергендиги үчүн ушу Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Жаратканыбыз тынчтыгын берсин. Бөөдө курсак жамандыгынан бардыгыбызды алыс кылсын. Ушу жакшы күндөрдө эки элдин ортосундагы бир ынтымакты, эки элдин ортосундагы биримдикти күчөтүп, ошону бир жакшы деңгээлге, бийик деңгээлге көтөрүүнүн үстүндө чогуу иш алып баруубузду, кызмат кылуубузду эл үчүн бардыгыбызга насип этсин. Бардыгыңыздарды бүгүнкү иш-чаранын ачылышы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бул өтө чоң иш-чара, түшүнгөн кишиге, билген кишиге бул өтө чоң иш-чара. Эки элдин ынтымагы, эки элдин биримдиги. Эки элди бириктире турган эки гана тармак бар. Бул маданият, спорт тармагы. Мына ушул тармактарда биз экономикалык тармакта ар ким өзү менен өзү кете берет, ар кимдин арабасы өзү менен өзү. Бирок ушул маданият тармагы, спорт тармагында биз элди бириктирсек, жаштарды бириктирсек, чогуу ушундай семинарларды, ушундай көргөзмөлөрдү ачып өткөрө турган болсок, биздин иштин жыйынтыгы мен ойлойм өтө жакшы болот. Сиздерге дагы бир жолу терек ыраазычылык келип бергениңиздер үчүн, ушуну уюштургандыгыңыздар үчүн, мынакей ушу музей комплексинин жетекчилигине, кызматкерлерине бүт бардыгына буйруса кыргыз элинин түндүгү түнөлбөсүн, колоңдобуздан отубуз өчпөсүн, кыргыз деген ат кылымдарга жаңырып, ушундай жакшы күндөрдө бирге бололу. Рахмат. Барыбызга белгилүү болгондой, акыркы 30 жылдык эгемендүүлүгүбүздөн
Өзбекстан Республикасынан мына бүгінгі күні бірінші жолы ушундай көчмө көргөзмө уюштурулуп отурат. Ошар мэриясынын атынан Ошар мэри Алмаз Ишенбекович Мамбетовдун атынан ушундай көргөзмөнү уюштуруп жатканыңыздар үчүн биринчиден терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Билген коомунун башкы директору, Өзбекстан Республикасынын инновациялык өнүктүрүү министринин кеңешчиси Рахимов Бабур Камаловичке берилет. Ассаламу алейкум, хурматли табир иштирокчилары. Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемые друзья. Благодарим вас за такую встречу, за внимание, за приглашение. Лично благодарю генерального директора музейного комплекса Сулейман То. Для нас очень отрадно, что, как наш коллега уважаемый сказал, что современные технологии, да, интерактивные технологии сегодня в Киргизской республике уделяется большое внимание. Очень отрадно то, что мы на таком уровне друг друга понимаем и чувствуем. Сегодня наше мероприятие посвящено выставке музейного комплекса Ичанкала под открытым небом. Дело в том, что эта выставка, она представлена не только в нашем привычном обычном формате, она еще и интерактивная, с применением последних современнейших технологий. Сегодня в нашей стране нашему уважаемому президенту уделяется большое внимание развитию цифровых технологий в целом. Это реализация концепции цифрового Узбекистана 2030. Уделяется большое внимание IT-предпринимательству, молодежному предпринимательству, технологическому предпринимательству. В свою очередь, мы, как молодые предприниматели, занимаемся внедрением в реальный сектор экономики, также в социально-экономические сферы современных интерактивных технологий. Сегодня наша основная тема – это, конечно же, подписание меморандума, который отразит с коллегами Сулейман То, который отразит наши намерения на создание пилотного проекта Сулейман То. Что это даст? Это даст в первую очередь повышение имиджа данного объекта на международной арене, как современного инновационного музея. Это даст и продвижение, как и региона в целом, так как одним из важнейших объектов является этот шедевр. Я сегодня прям просто был воодушевлен увиденным. Это очень красиво не передать словами. Конечно же, это даст возможность нам вместе работать, самое главное. То есть это и как и туры, которые могут рекламироваться посредством цифровых технологий в Узбекистане, так и туры наши, которые могут в таком же формате в Республике Кыргызстан продвигаться. Вы знаете, сегодня цифровые технологии не имеют своих границ, и они уже показали и доказали свою эффективность. И отрадно, что первым таким проектом у нас будет именно с нашими друзьями, братьями из Республики Кыргызстан. Также хотелось отметить, что данный проект получит все последние новейшие нашими учеными разработками технологические инновации. Сегодня в стране очень большое внимание уделяется, и уже есть попытки прорывных инноваций, которые сегодня уже продвигаются на международном уровне. В том числе это и наша разработка, которая сегодня активно внедряется в Исландии, в столице Исландии, в Рейкьявике, в Российской Федерации. Также внедряются эти технологии. Сейчас у нас большое количество выставок идет. Это и туристические выставки, и многое другое. Что бы я хотел сказать? Хотелось бы, чтобы данный этот пример, он служил для нас постоянно. То есть мы за долгосрочное сотрудничество, за развитие. Хотелось бы, чтобы мы совместно создавали такие интересные проекты, реализовывали. И отрадно то, что еще раз хочу подчеркнуть, что
Кыргызская республика это хорошо понимает. Благодарим за сегодняшний прием, за внимание. Надеемся на то, что это сотрудничество будет только развиваться. Даст Бог, мы будем встречаться только в такие хорошие дни. Приглашаем всех на интерактивный выступ. Спасибо большое. Достугу болсун, тарыхый, маданий, кайсы гана багыттагы болбосун, кызматташуусу дагы да болсо бекемделе берсин. Музей комплекси жана Кондийле Хивай Чакала мамлекеттик музей корумунун мынакей бүгүнкү күндөрдайын келишип өз ара кызматташуу тууралуу меморандумуна кол коюлду. Албетте бул меморандум өмүрү узун болсун, ортодогу достук